жүргенде шықпайды былай. Милициянын кайгыл кызматы ишке түшкөндөн бери 1600дөн ашык протокол түздү. Күнүнө жүздөгөн адамдар эреже бузуп айып акча төлөөгө мажбур болууда. Көпчүлүк патрулдук милиция ишке түшкөндөн бери калаада тартип орнотула баштады деген пикирлерин айтууда. Эң бузуулар кодексинин негизинде биз түзгөн протоколдордун ичинде эң төмөн штраф ал 1000 сом, 1000 сомдон башталат, 17,5 миң сомго чейин штраф салынат. Күнүнө биздин кызматкерлер тарабынан 100дөн ашык протокол толтурулууда. Ошол эле учурда ушу 102ге түшкөн чалууларды тейлеп жатышат. Эң негизгиси ошо жарандардын кайрылууларына ыкчам түрдө реакция жасоо, чара көрүү жөнгө салынды деп айтсак болот. Жаран кайрылган учурда ошол 5 минута, 7 минуттан ичинде биздин кызматкерлер жетип барып, ошол учурда зарыл болгон биринчи иш-чараларды аткарып атышат. Айдоочулар калаада атайын унаа токтотуучу жайлар жоктугун айтып кейичүүдө. Аргасыз жол четтерине машиналарын токтотууга мажбур. Жолго машиналарды койбогула деп атат, анан кайка коюш керек? Туурабы? Биринчи условиялар түзүш керек, стоянкаларды куруш керек, анан кийин требовать этиш керек. Анан жөн эле келип алып койсо болбойт дей бергени менен эми адамдар коюп бир жерге кириш керек да, машинасы бол машинаны кайка коет, анан ол кичине нерсе болбосо, чөнтөккө сала албасо ону стоянкаларды куруп коюп, анан кийин требовать эткени жакшы болот эле да. Бирок патрульный милициянын иштегени бизге өтө жакшы болду. Шаарда пробка жок. Мен замын бугачы. Жаш балдар экен, жакшы иштеп атышат. Эч кандай переговорго келишпейт. Эгерде нарушение кылсак, мени деле наказать этишти, чындачы. Мен эми жакшынакай болуп, примерный водитель болуп калдым. Мурун чындан нарушитель элем. Эми чынында ушуларды карап атат, мындан да мэрия мисалы шопурларга деле кыйын, чындачы. Мына биздин көчөдө чынында стоянка жок. Анан кийин мен деле азыр мына машинамы мына 500 метр жерге коюп коюп, жөө кетип атам, чындачы. Нарушение кылбайм деп, машинам бар. Эми ушуларды деле караштырып, стоянканы кылып берип койсо, анан кийин мынандай кээ бир жерлерге уруксат берсе, кичине кеңейтип, стоянка кылып, мисалы азыр ар бир жерде мисалы 2 этаж стоянкаларды курат, чынындачы. Бизде 2 этаж зданиялар бар. Мына зданиялардын өздөрүнүн стоянкалары болуш керек, магазиндердин стоянкалары болуш керек. Мисалы чоң шаарларда чоң базарбы өзүнөн чоң жерге стоянка коюшат. Милициянын кайгыл кызматынын милдети коомдук тартипти жана жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө. Жарандар арасында эрежеге баш ийбей, айып акчадан качкандар да четтен чыгууда. Предупреждение бербейсиңер кыздар, өткөнү болбойт, кайталанбасын. Бизде тартип орун алды, мурун бардак эле аз жакшына болуп калдык деш керек да. Случайно эле бекинип туруп чыга калбай. Ну, все равно да. Онда мына жерге дагы бир кошумча сотрудник койбойсузбу? О жерден өтпөгүлө, штраф болуп атат десе адамдар өтпөйт. Бул жерде эми пешеходдон өтпөгөн көбүн эскертип атабыз. Могу жерде туруп алып өткүзүп атабыз. Жол коопсуздугун караганча жолдо өткөн бузулган жаранларга айтабыз. Сиздер мына жерге өткөнгө болбойт. Пешеходдон өтүңүздөр деп. Пешеходдон өтпөсө ал жерден 1000 сом айыппулуна жыгылат. Нитомес тура жерден өтүп ала турган болсо, эгер нитомес жерден өтө турган болсо, случайно машина зарылым адам тура эмес өтө турган болсо, кабылып калышы мүмкүн кырсыкачы. Анда жөө жүргүнчү адам өзүнүн тура эместигинен болуп калат. Ошон үчүн жол коопсуздугун сактап, жол трап эмеден өтө турган болсо, өздөрүнө жакшы болот. Эми элдин түшүнгөндөрү түшүнүп атат. Жакшы эле колдоп атат эми. Көп эле колдоп атат. Анан анча-мынча наразычылыктар бар эми. Кедеклер бар анча могу жерлерде тура эмес болуп калган деп. Эми алардын алдын алып атабыз. Милициянын кайгыл кызматы 7 декабрдан иштеп баштаган. Аталган кызматка жалпысынан 116 адам конкурстук негизде тандалып алынган. Учурда дагы 100гө жакын бош орунга сынак жарыяланган. Андан ийгиликтүү өткөндөр мына ушул кызматкерлердин катарын толукташат. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, Регион, Ош шаары.